Бүгүнкү күндүн орчундуу жаңылыктар топтомунан кыскача тааныштырабыз. Бишкекте 3 кабаттуу жеңил конструкциядан курулган имарат 7,5 баллга туруштук берди. Чүйдө 25 жаштагы кызды уурдап бара жаткандар кармалды. Бычак кезеп коркуткан түптө ишкердин үйүн карактагандар кармалды. Милициянын версиясы боюнча бет капчан 2 адам курал көтөрүп терезеден кирген. Садыр Жапаров Токмокто Ислам академиясын түзүү жарлыгына кол койду. Евразия экономикалык биримдикте Кыргызстандын калкы эң жаш деп эсептелет. Чүйдө 25 жаштагы кызды уурдап бара жаткандар кармалды. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери кызды уурдап качкан жарандарды кармашты. 2024 жылдын 9 январында болжол менен саат 14:50 чамасында Ак Босого конушундагы үйлөрдүн биринен 1998 жылы туулган РМ аттуу кызды белгисиз жарандар күчкө салып Honda степ-вагон үлгүсүндөгү автоунаага отургузуп, белгисиз тарапка качып кетти деген маалымат келип түшкөн. Бул факты боюнча Бишкек шаарына жана Чүй облусу боюнча тосмо иш мерчеми киргизилип, ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында кылмыш изи суу электе Чүй областык ички иштер башкармалыгынын боюнча жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Honda степ-вагон үлгүсүндөгү автоунаанын 1978 жылы туулган айдоочусу жана жанындагы жүргүнчүсү 1992 жылы туулган ШР аттуу жарандар Жайыл району Сосновка айылынан кармалган. Азыркы учурда шектүү жарандар андан ары тийиштүү чараларды көрүү үчүн Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилүүдө. Ал эми автоунаасы айып короо жайына токтотулду. Евразия экономикалык биримдикте Кыргызстандын калкы эң жаш деп эсептелет. Кыргызстандыктардын орточо курагы 28,3 жаш деп табылган. Өткөн жылдын башына карата Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин ичинен Кыргызстандын калкы эң жаш деп аныкталган. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиянын демография сандары менен Евразия экономика биримдигинин статистикасы деп аталган маалымат жыйнагында айтылат. Кыргызстандыктардын орточо курагы 28 жаш деп табылган. Эркектердики 27, аялдардыкы 29. Кыргызстандан кийин 32 жаш менен Казакстан турат. Эркектердики 30,5 жаш, аялдардыкы 33. Арменияда орточо курак 37 жаш деп табылса, Россия менен Беларуста 40 жана 41 деп аныкталды. Садыр Жапаров Токмокто Ислам академиясын түзүү жарлыгына кол койду. Окуу жайга буга чейин 2 гектар жер бөлүнүп берилип, имараты курулуп бүткөн. Мамлекет башчы Токмок шаарында Ислам академиясын түзүү боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Эркин Тоо гезитинде жазылган. Билдирмеге караганда окуу жай теологиялык билим берүү системасын өркүндөтүү, жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо жана билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүнүн дүйнөлүк атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатын көздөйт. Маалым болгондой, академиянын курулушун Заид бин Султан Аль-Нахаян атындагы гуманитардык фонд Биркен Араб Эмираты каржылаган. Академия салынып бүткөнү айтылды. Окуу жайга буга чейин 2 гектар жер бөлүнүп берилген. Ал жакта 200 адам билим алып, анын ичинен 150сү магистратура жана аспирантура программалар боюнча окумакчы. Бычак кезеп коркуткан түптө ишкердин үйүн карактагандар кармалды. Милициянын версиясы боюнча бет капчан 2 адам курал көтөрүп терезеден кирген. Ысык Көл облусунун Түп районунда ишкердин үйүнө ууруга кирип, аны тоноп кеткендер кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрдин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда окуя Түп районунда 31 декабрда таңкы саат 05:00 чамасында болгон. Милициянын версиясы боюнча бет капчан 2 адам курал көтөрүп терезеден кирип, акча талап кылып алгач аялды сабай баштаган. Ошол учурда бөлмөгө кирип келген жолдошун темир буюм менен башка чаап байлап коюшкан. Анан аял менен жаш баласына бычак кезеп коркуткан. Натыйжада 120 000 сомун телефондорун алып кетишкен. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 207 беренесинин 2 бөлүмү каракчылык боюнча иш козголуп, шектүүлөр Бишкектен колго түшүрүлгөн. 36 жаштагы БР документ жасалмалаганы үчүн Россияда издөөдө жүргөн. Ал эми 37 жаштагы ОФ мурда соттолгону маалым болду. Экөө тең Түптүн тургундары экени айтылды.
Бишкекте 3 кабаттуу жеңил конструкциядан курулган имарат 7,5 балга туруштук берди. Бишкекте жеңил ички дубалдуу конструкциядан курулган 3 кабаттуу имарат жер титирөөгө туруктуу динамикалык сыноодон өткөрүлдү. Бул тууралуу бүгүн 9 январда мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришти. Маалым болгондой, текшерүү иштерине МАМ курулуштун директору Нурдан Орунтаев, МАМ курулушка караштуу жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институтунун директору Камчыбек Кенжетаев жана тийиштүү адистер катышты. Анын натыйжасында жеңил конструкциядан курулган имарат 7,5 балдык жер титирөөгө туруштук берди. Агалак сыноонун экинчи этабы жеңил конструкцияда курулуштун дубал панелдерин жабуу боюнча иштер аяктагандан кийин өткөрүлөт. Жеңил ички дубалдуу конструкцияга статикалык жана жер титирөө таасирлерин эксперименталдык изилдөө үчүн модуль хаус жоопкерчилиги чектелген коом менен келишим түзүлүп 3 кабаттуу имарат иштелип чыкты. Динамикалык сыноо МАМ курулушка караштуу жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институту жана жер титирөөгө туруктуу курулуш боюнча эксперттердин эл аралык ассоциациясы тарабынан жүргүзүлдү деп айтылат маалыматта. Москва шаарынын тургундары, сиздерге Казакстан чек арага, границага чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана жогорку комфорттогу унаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. 8967 555 92 92